1930 жылдан 1933 жылга чейин уланган Казакстандагы ачарчылык. 3 миллион. Кээ бир маалыматтар боюнча 5 миллион киши өлгөн. 2 миллиондой киши башка өлкөлөргө качууга аргасыз болгон. Ачкачылыктан адам этин жегендер болгон. Өлкө боюнча 45 миллион мал болсо, коллективдештирүүдөн кийин 4 миллион калган. Холокост маалында Европада 6 миллион жөөттүн өлтүрүлгөндүгү айтылат. Аны баарыбыз масс-медиа аркылуу, Голливудтун фильмдери аркылуу билебиз. Бирок 5 миллион кишини геноцид кылган, кошунабыз, бир боорубуз болгон Казактагы ачарчылык тууралуу билбейбиз. Эмне үчүн? Жоо издеп көрөлү. Серп и молот, смерть и голод. Советтер Союзунун эмблемасына карата айтылган бул макал ошол доордун эң эле көп кайталанган сөздөрүнөн болгон. 1920 жылдын аягы. Жаңы эле түзүлгөн өлкөнү советтик режимде кармап калуу үчүн сырттан жаңы техникаларды сатып алуу үчүн материалдык каражат керек эле. Ал үчүн өлкөдөгү продукцияны сыртка экспорттоо керек эле. Бирок кайсы продукцияны? Албетте, элдин колундагы малды жана эгинди алып, сыртка сатуу керек эле. Натыйжада советтик режим 1929 жылдан 1933 жылга чейин жергиликтүү калктан мал мүлкүн күч менен тартып ала баштады. 1928 жылы Сталин 100 000 тонна будайды Европа өлкөлөрүнө өтө арзан баада экспорт кылса, 29 жылы бул көрсөткүч 1,3 миллион тоннага жетет. А 1930 жылы болсо 4,8 миллион тонна буудай экспорттолот. 31 жылы болсо бул көрсөткүч 5,1 миллион тоннага жетет. Натыйжада карабайым калктын ырыскысын күч менен тартып алып, Европа өлкөлөрүнө арзыбаган баага сатат. Европалыктар болсо ачкадан кырылып жаткан элдин нанын ээн эркин жеп жатышты. Ошол эле кезде кээ бирки калкатмарларына бай жана орто бай деген доо коюлуп, советтик өлкөдө баары бирдей социалдык жактан тең жашашы керек деген шылтоо менен аларды да бүтүндөй талап тонуп башташты. Натыйжада колунда эчтекеси жок калган калк ачкалыктан кырыла баштады. Апачык эле геноцид актысы башталды. Геноцид бул атайын план менен бир элдин кырылып жок кылынышы. 30 жылдардагы башкача айтканда коллективдештирүү маалындагы геноцид атайын уюшулган геноцидке кирет. СССР боюнча бул геноцид казактарга, чечендерге, ингуштарга, балкарларга, кырым татарларына, калмык, корей, немистерге, Украин жана Сибир элдерине карата жүргүзүлүп, жалпысынан 8 миллион киши кырылган. Байкап көрсөк, геноцид көбүн эсе түрк тилдүү мусулман калктарына карата да жүргүзүлгөн. Ал эми эң көп жоготууга дуушар болгон өлкө бул Казакстан эле. Казакстанда 1920-21 жылдарда ачарчылык болуп, 1,5 миллион киши өлгөн эле. Буга да советтик режимдин диктатуралык саясаты түздөн түз тиешелүү болгон. 1925 жылы Казакстандын башкы секретары болуп, азыркы тил менен айтканда президент болуп, Сталиндин жакын досу Филипп Исаевич Голощёкин келет. Анын чыныгы аты Шая Ицкович болуп, өзү жөөт болгон. Бул мезгилдери Казакстан эми эле биринчи ачарчылыктын азабынан кутулуп, бутка туруп келе жаткан эле. Дыйкан чарба жана мал чарбачылыгы алды канча алдыга жылып калган эле. Мисалы, мал чарбачылык 2 эсеге, дыйканчылык 92 миллион путка өссө, соода сатык 4 эсеге өскөн. Башкача айтканда 255 миллион рубльга жеткен. Казак улутундагылар маанилүү кызматтарда иштей башташкан. Тоген өнөр жайынын жарымын, ал эми жеңил өнөр жайдын 30%-ын казактар ээлеп калышкан. Муну байкаган Голощёкин дароо Сталинге Казакстанга совет бийлиги орну эле экен, бул жерде дагы бир жолу кичинекей октябрь революциясын жасаш керек экен деп кат жазат. Себеби калктын турмушу оңолуп, казак улутундагы интеллигенттер көбөйө баштаган эле. Бул интеллигенттер мусулман болуп, ата салтын унутпаган духту ташып жүрүшкөн эле. Албетте, бул советтик режим үчүн жашыруун бомба сыяктуу эле. Эгер калктын турмушу оңолсо, мусулманчылыкты кармаган интеллигенттер көбөйсө, дароо өлкөсүн көз карандысына чыгарууга аракет жасашмак. Ансыз деле ошол мезгилдеги туран кыймылы, алаш ордо кыймылдары буга мисал боло алат. Натыйжада 1928 жылы Голощёкин бай манаптардын мүлкү конфискациялансын деген мыйзамды кабыл алат. Натыйжада Казакстанда коллективдештирүү саясаты башталат. Элдин мал мүлкү режимдин эсебине өтүп, казак боордоштор экинчи жолу ачарчылыкка дуушар болушту. 1930 жылдан 33 жылга чейин 3 миллион, кээ бирки маалыматтар боюнча 5 миллион киши өлгөн.
Тагыраак айтканда калктын жарымы өлгөн. Эч кандай согушсуз, жугуштуу оорусуз 3 жылдын ичинде бир өлкөнүн калкынын жарымы жок болот. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн арасында калкынын саны боюнча Осмондордон эле кийинки кезекте турган Казакстан заматта 2 эсеге кыскарат. Эл мүлкүн мамлекетке бергиси келбей каршы чыккан кездерде Кызыл армия аябсыз жазалаган. Биздин тартип кан төгүү аркылуу орной турган болсо, анда кан төгүүгө да даярбыз деп кыйкырып чыгат жыйналыштарда Голошекин. Ошол оор мезгилдин күбөлөрүнөн болгон Галым Ахметов өзүнүн эскерүүлөрүндө ушундай дейт. Эгер Голошекин 33-жылы кетпей бийликте дагы бир жыл болгондо, казактар такыр эле калбай калмак. Өз мүлкүн Совет режимине бергиси келбеген казактар эл душманы, байманап, кулак, басмачы деген атка конуп, сүргүндөлүп, бала чакасына чейин тукум курут кылынган. Экинчи жактан, бул жүрөк үшүн алган окуя башкаларга да сабак болуп жатты. Советтик режимге каршы чыккандардын абалы кандай болорун көрүп койгула дегендей сүр көрсөтүп жатты бул окуялар. Басмачылар деген атты алып жүргөн эл баатырларына келсек, алар чынында мал мүлкүн коргоо үчүн эле согушкан эмес эле. Алар ошол эле кезде улуттук кимдигин, иденттүүлүгүн, ишенимин, ар намысын, мекенин сырткы баскынчы күчтөрдөн коргоо үчүн күрөшкөн. Бул чоң тема болгондуктан кийинки чыгарылыштарда буюрса албетте кайрылабыз. Ачарчылык Казак жергесинде 30-жылы кыш айында башталган. Голошекин менен Сталин чукул чечимдерди кабыл алуу менен ачарчылыкты ошол кышында эле токтотуп калууга мүмкүнчүлүктөрү бар эле. Ал эми жазында да, жайында да уланган ачарчылыкты токтотуп калуу үчүн чукул чечимдерди кабыл алууга да муктаждык жок эле. Себеби өлкөдө азык-түлүк ашыгы менен бар эле. Болгону аны элге беришкен эмес. Тескерисинче кайра элден алып экспорттоп жатышты. Албетте, бул да болсо түрк тилдүү элдерди жасалма геноцид жолу менен жок кылуу саясат эле. Анткени СССРдеги сан жагынан орустардан кийинки экинчи орунда турган түрк тилдүү мусулман элдер болуп, аларды кандай жол менен болсо да контролдоп баш ийдирип туруш керек эле. Себеби тарых күбө качан гана түрк элдери бириксе күчтүү дөөлөткө айланары айдан ачык. Мына ушундан баары коркушкан. Бул оор жылдары ачкачылыктан акылынан адашып, адам этин жегендер да пайда боло баштаган. Алаш кыймылынын мүчөсү Мансур Гизатаулин өз эскерүүсүндө ушундай дейт. 1932-жылы командировка менен Кент шаарына барып калдым. Айланада эч ким жок эле. Узун малкана туруптур. Кирсем, ичи толтура адамдардын өлүктөрү экен. Араларында толук өлө электер да бар эле. Ары жакта чоң казанда бир нерсе кайнап жатыптыр. Ичин ачып карадым. Казанда кичинекей баланын буттары, колдору бышып жаткан экен. Мына ошол күндөн баштап мен эл душмандарына душман болдум. Бул сүрөттөгү кызды чөптүн арасынан таап алышат. Сүрөттүн артында ушул жазуулар бар эле. Жеш үчүн уурдалган тирүү кыз чөптүн арасынан табылды. Токмок шаары. Акын Гафы Кайырбаев да өз эскерүүлөрүндө ушуларды айтат. Мен 4 жашта элем. Көчөгө чыксам, бирөө алсыз колдору менен мени кармап калды. Чоң энем дароо чуркап келип мени куткарып калды. Ал мени сыртка чыкпа, жеп коюшат деп урушат эле. Филология илимдеринин доктору, профессор жана ошол доордун күбөлөрүнөн болгон 91 жаштагы Мекемтас Мырзахмет уулу өз эскерүүлөрүндө ушуларды айтат. Атамды советтик режим байдын баласы болбосо да камап коюшкан эле. Үйүбүздө болсо тартып алышкан эле. Мен 3 жашта элем. Апам жана 8 айлык карындашым болуп, башка айылдагы туугандарга баш калкалаганы бараттык. Жолдон карышкырлар чыгып, ызырына башташты. Бар жокто жут болуп, карышкырларда ачка калышкан эле. Үчөөбүз качсак кутула албайт элек. Апам өзүн калтырып бизди да качыра албайт эле. Карышкырлар апамды жеген соң бизди да жеп кетмек. Айласыздан апам биздин тукумдан урпак калсын деп мени алат да 8 айлык карындашымды карышкырларга таштап качып кетет. Мен качып баратып 8 айлык карындашымдын ачуу кыйкырыгын гана уктум. Карышкырлар аны тытып жиберишти. Биз аман калдык. Бул өңдүү миңдеген сай сөөктү сыздаткан окуялар бар боордоштордо. Дегеле бул мезгилдерде бүтүндөй Түркистан, башкача айтканда азыркы Орто Азия, атүгүл ислам дүйнөсү оор турмушту башынан өткөрүп жаткан. Жыйынтыгында 1930-жылы 317 миң киши өлөт, 31-жылы 754 миң, а 32-жылы 709 миң 160,
33-жылы 690 000 киши ачкачылыктан көз жумат. Тарыхчылардын айтымында бул сандар да так эмес. Себеби Борбордук каттоо мекемеси Алматы шаарында жайгашып, алар калктын санын өлкөнү кыдырып олтурбай мурдагы статистикаларга карап эле жазып койгон учурлар болгон. Атүгүл бүтүндөй бир райондун калкы жок болуп кеткен учурлар болгон. Мисалы, Каркалин аймагынын калкы 29-жылкы статистика боюнча 154 000 болсо, 34-жылы 15 000 эле болуп калган. Жалпы жонунан казактардын жарымы өлүп жок болуп кеткен. Эгер ошол геноцид болбогондо казактар азыр 30 миллиондон ашуун болмок деп айтышат эксперттер. Элдин так саны жаап жашырылган. Ал эми калктын санын тактоо иш аракетине катышкандар жана ошол кездеги окуялардын акыйкатын билген бүткүл райком апкомдор эл душманы деп жарыяланып өлтүрүлгөн. Казакстандагы 30-жылда жашыруун архивде сакталып калган бир маалыматты окуп берели. Жумушчу дыйкан милициясынын башкы башкармалыгынын архивиндеги 1933-жылдын 19-сентябрындагы Интамак колхозунун колхозчуларынын жазалангандыгы тууралуу жашыруун маалыматынан талаадагы жумуш маалында ташбакаларды жеш максатында чогулткандыгы үчүн 4 колхозчу эс оогонча сабалган. Ал эми буудайдын баштарын, машагын уурдагандыгы үчүн 7 аял катуу сабалган. Андан кийин аларды атайын даярдалган текенектердин үстүнө олтургузушкан. Акыр аягында алардын да эси ооп калган. Жумушчу дыйкан милициясынын башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Балаян. Ооба, бул колхозчулар ачка болгондугуна карабай талаада иштешип, айла жоктан ташбака чогултуп, талаадагы машактарга кол узатышкан эле. Айласы кеткен казактар жер которуп, кошуна өлкөлөргө көчө башташат. Бирок жолдон аларды пулемоттору менен Кызыл армия тосуп чыгат. Алардын огонунда далай казак каза болот. Түркменистанга 60 000, Өзбекстанга 270 000, Тажикстанга 12 400, ал эми Кыргызстанга 200 000 казак көчүп кетет. Казакстандан келген казак боордошторду кыргыз лидери Жусуп Абдрахманов койнун ачып тосуп алат. Дал Казакстандагыдай кыргыз жергесинде да саясат жүрүп жаткан. Ал убакта Москва Орто Азияга, анын ичинде Кыргызстанга чийки зат берүүчү колониалдык аймак катары карачу. Дан эгиндерин, пахта, эт азыктарын өндүрүүдө адамдын акылына сыйгыс пландарды койгон. Башкача айтканда, жылда ушунча дан, ушунча пахта бересиңер деп талап коюшкан. Бирок бул планды аткаруу логикага сыйбайт эле. Мисалы, ош тарапта пахтанын планы толбой калган кезде, ар бир үйгө кирип төшөктөрдөгү пахталарды чукуп алып кетишчү. Мунун баарына күбө болгон Абдрахманов бул кетиште кыргыз жергесинде да Казакстандагыдай чоң ачарчылык, геноцид болоорун сезген. Ал өлкөдөгү продукцияны толук бойдон Москвага жөнөтпөстөн элге алып кала баштайт. Советтик режимдин тили менен айтканда, планды толук аткарбай коет. Мени кызматымдан айдап салышса да, мен элимди Казакстандагыдай абалга дуушар кылбайм, дейт ал өз эскерүүлөрүндө. Экинчи жактан, Казакстандан келген конокторго да азык-түлүк бөлдүрөт. Бул да план тапшыруу ишине терс таасирин тийгизет. Бирок Жусуп Абдрахманов буга өкүнгөн жок. Биз бир элбиз, бир тууганбыз деп казактарга Бишкек шаарынын жанынан атайын боз үйлөрдөн шаарча курдурат. Мамлекеттик казынадан 150 000 рубль бөлүнгөн. 1500 бала балдар үйлөрүнө жайгаштырылган. Качкындарды колхозго, курулуш иштерине жана ишканаларга тартуу чаралары көрүлгөн. Мунун баары архивдерде ушул күнгө чейин сакталып турат. Кийин казактарды кайра өз мекенине кайтаруу кампаниясы башталат. Бирок ошол кезде бийликте турган Голошокин жана андан кийинки Левон Мирзаяндар казактарды кабыл албай коет. Өз мекениндеги зөөкүр жетекчилер кабыл албай койгон казактарды кыргыз эли ара жолдо таштабай кайра кайтарып алат. Мына ушул сыяктуу окуялардын артынан Москвага тапшырылчу планды Жусуп Абдрахманов жана командасы толук аткара албай калат. 1933-жылы Жусуп Абдрахманов кызматынан четтетилип, партиядан чыгарылат. Ал эми 1938-жылы эл душманы деген доо менен атып өлтүрүлөт. Ооба, Жусуп Абдрахмановдун эң чоң күнөөлөрүнүн бирөө казактарды казактар сыяктуу геноцидке мажбур кылбаганы жана казак боордошторго жардам бергендигинде эле. Кандай болгон күндө да кийинки чыгарылыштарда албетте бул улуу инсан тууралуу да чыгарабыз. Мындай оор тагдырга атүгүл Казакстандын азыркы президенти Касым-Жомарт Токаевдин атасы Кемел Токаевдин үй бүлөсү да тушуккан. Ачарчылыктын айынан Токаев ата-энеси менен карындашынан айрылып, агасы экөө Фрунзе шаарынын базарларын аралап жүргөн кезде милиция кызматкерлери аларды балдар үйүнө жайгаштырышат. Кийин Чымкенттеги мектеп-интернатка которулат. Улуу ата мекендик согуш башталган мезгилде
Тагдыр аны экинчи жолу Кыргызстанга алып келип, Фрунзе шаарындагы пехоталык окуу жайдан окуп, 1942-жылы Сталинград салгылашуусуна жөнөгөн. Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев Атам жөнүндө ой толгоо китебинде ачарчылык мезгилинде атасы Кемел Токаевдин үй бүлөсүнүн Фрунзеге келгендигин кеңири баяндаган. Тарыхчы, журналист, жазуучу Валерий Михайлов Хроники Великого Джута аттуу китебинде ачарчылык тууралуу ушуларды айтат. 30-жылдардагы ачарчылык тууралуу гезиттерде жазууга тыюу салынган эле. Бул тыюу 1985-жылга чейин уланган. Болгону азык-түлүктөгү кыйынчылыктар деген ат менен гана берилген бул ачарчылык окуялары. Журналисттер унча калбаганы менен, ошол мезгилдери Казакстанга атасы менен сүргүнгө айдалган Татьяна Невадовская өзүнүн күндөлүгүнө бул каргашалуу жылдарды жазып калтырып кеткен. Бул мезгилдерди ал фотоаппарат менен сүрөткө түшүргөнгө да үлгүргөн. 1980-жылы Невадовская Казакстандын Борбордук архивине өзүнүн күндөлүгүн жана альбомун тапшырган. Бул күндөлүктөн бир үзүндү айта кетели. 19 жашымда мен колумда фотоаппарат менен бараттым. Жолдон ачкадан өлгөнү жаткан казак жигитин көрүп калдым. Ал суу сурап жатты. Ага суу берип аткан кезимде шеригим бизди тартып коюптур. Кийин ага азык алып келип карасам, жигит каза болуп калган экен. Сталиндин досу болгон Голошекин 1930-жылы кызматтан кетет. 39-жылы эл душманы деп аталып, 41-жылы атылат. Хрущевдун доорунда Голошекин кайра акталат. Учурда ал күнөөсү жок советтик мамлекеттик кызматкер. Чынында парадокс. Бул Александр Машкевич. Ал казакстандык миллиардер. Союз кулагандан кийин ал көптөгөн жерлерди приватизациялаштырып алуу жолу менен байыган. Бишкек гуманитардык университетинде көп жыл эмгектенген окумуштуу Хамза Мырзахметовдун китебиндеги маалымат боюнча, Машкевич казак элинин жарымын өлтүргөн Голошекиндин небереси. 1991-жыл. Советтик режим кулап, ордуна суверендүү мамлекеттер курулду. Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркменистан, Тажикстан. Ар кимиси өз-өзүнчө эркин мамлекет. Бирок 20-30 жылдардагы геноцид, ГУЛАГ, Сталиндик репрессиялар, басмачылык деген айып менен элди кыруу тууралуу Орто Азиялык тарыхчылар, аткаминерлер мурда унча калбай келишсе, эми аз-аздан ооз ача баштагансыйт. Мисал алсак, 30 жылдан кийин гана биринчи жолу кыргыз менен келген казакты геноцидке алып барбагандыгы үчүн Сталинге каршы чыккан үчүн өлтүрүлгөн Жусу Абдурахмановдун 120 жылдыгы быйыл белгиленгени турат. Ал эми өзбектер басмачы деген атты алып жүргөн эл баатырларын расмий түрдө актап, алар басмачы эмес, эл баатырлар деп чыгышты. Алматы шаарында ачарчылыкка арналган эстеликти 1992-жылы эле тургузушмак болушкан. Бирок сырткы саясатка доо келбесин деген ой менен эстелик 25 жылдан кийин гана, башкача айтканда 2017-жылы тургузулду. Учурда казак парламентинде ачарчылык геноцидин саясатташтырбаш керек дегендер да бар. Балким ачык айта турган убакыт али толук келбей жаткандыр, ким билет. Украина болсо 2006-жылы расмий түрдө 30-жылдардагы ачарчылыктан элдин кырылуусун ачык түрдө геноцид актысы деп кабыл алган. Учурда 31 май Казакстанда ачарчылыктын курмандыктарын эскерүү күнү катары белгиленет. Ал эми өлкөнүн президенти ачарчылык мезгилин объективдүү изилдеп, баа бере ала турган комиссиянын түзүлө турган убактысы келгендигин айтып өттү. Кантсе да Орто Азияга да күн тие баштагансыйт. Урматтуу достор, экранда сиз кыргыз менен казакты көрүп турасыз. Бирок кайсынысы кыргыз, кайсынысы казак экендигин айырмалай албай турасыз. Ооба, биз ушунчалык бири-бирине жакын калкпыз, а түгүл бири-бирибизди өзүбүз айырмалай албай да калабыз. Ошондуктан бир туугандар бири-бирибизге тарыхыбызды эстетип, бири-бирибизди жакшылыкка чакырып турушубуз керек. Себеби тууган ачуу, душман таттуу айтат. Байкасак, учурда кыргызда да казакта да кээ бирки жаштарыбыз өтмүшүн билбей өздөрүн башканын урпактары сыяктуу алып жүрүшөт. Ар кандай бузгулук азгырыктарга азгырылып жүргөндөр да аз эмес. Аларды жербейле, сөкпөйлө. Себеби убагында алар суусап турган мезгилде аларга жан дүйнө азгын, өз тарыхын суна албадык. Айып башкада эмес, айып менде жана сенде. Модага айланган мамлекетти сөккөндөн мурун мен жана сен кадам таштап эмгек кылалы.
Социалдык тармактарда керели кечке кайым айтышып, ушакташкан айымдардай айланага үмүтсүздүк отун чачпай, жаштарга тарых, намыс, адеп, ахлак азыктарды суналы. Албетте, биримдик менен, мээнет менен, илим менен баарына жетебиз. Үмүтсүз бир гана шайтан. Ачарчылыктан курман болгондордун жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.